Кесиптешим айтып өткөндөй эле өлкөнүн булуң бурчунда эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Бүгүн биздин чыгармачылык топ Жайыл районуна дагы келди. Жайыл районунда мына аркамда көрүп тургандай улуу көч, эски тарых менен жаңы тарыхты айкалыштырган улуу көч салтанаты өтүп жатат. Мында Жайыл баатырдын Кыргызстанга чүй өрүнүнө келгени сахналаштырылган. Görünür manas, uşa gezdi akkula, kulaklı gelgen yapırıp, kıyıday olup sapırıp, tamanı taşkın tarzılday, gönü kaydı karşılday, dürtüklenip çavılgan, altından duvar tağınga manday. Əbbəli, arstanda eli, yüreğin var eken o ya, elin üçün жақşı eken tileyin. Babırabay, kımız kuygan çanaşta alıp çağın, köşkün altından kımız sunup tosu alı, elden kalgan ulu saltı. Suyuncu akeveler, suyuncu. Bu kaç göçteki? Örüp gütkün? Жайыл районунда дагы бир топ кол айтарлык, мактанарлык бул майрамга дагы жакшы жөрөлгө менен келдик. 20 күндөй даярдандык ошо, даярданып, ошо бүгүнкү саамалыкты элибизге бир кубанычты тартуулайлы деп турабыз. Биз бүгүн болсо районубуздун аты алып жүргөн Жайыл баатыр атабыздын баяны менен башталат. Ошол биздин сахнада эгемендүүлүктү алган күнү төрөлгөн бала мына бүгүн 30га чыгып калат. Ошол жигит келсе атасы Жайыл баатырдын баянын окуп атат. Ата, сиз эмне Жайыл баатыр баянын окуп атасызбы? Жайыл баатыр баяны кандай болгон дегенде, ошондо атасы баласына айтат да, мына уулум, сенин дагы бүгүн эгемен деп койгон себебим, эгемендүүлүктү алган күнү жарык дүйнөгө келгенсиң. Сенин дагы биздин сүйүктүү мекенибиз менен жашташсың. 30га толуп, солкулдап, акыл парасаты токтолуп турган кезге келип атасың. Эмесе миң уткандан бир көргөн дейт. Жайыл баянын мен башынан айтып берейин, сарасеп салып деп. Мына ошолдо Жайыл баатырдын Сафет булаңда төрөлгөн, эли жерин эңсеп, ошо эли жерине келип, көчтүн келиши менен, тосуп алышы менен өргөлөрдү тигип, ушул Сары Өзөнгө чүйүнө жайгашышынан башталат да. Çapkanlar, demek ayta düştü vatkanlar, koldu çap jatkanlar, koşu düştü vatkanlar, tarıhtın ayttık negeze, atkarıp jattı jaş balдар, Kırgızdan oşondoy sonun güç, jelbirep turgan bayragın. Ошентип Жайыл баатыр өз мекени Сары Өзөн чүйгө келип, өз элин көчүрүп отурукташып калгандан кийин Жайыл районунда жашаган ар улуттун эли өнөрлөрүн өргө чаап, концерттик программа уюштурушту. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Добрий день, дорогі шановні друзі. Вас привітає українська фольклорна група «Червона калина». Ми вітаємо вас із святом і бажаємо душі, здоров'я, мира та щасливої долі, добра вам всім в хаті і на полі, вашим родичам, батькам, вашим сестрам і братам. І дай Боже в добрий час, щоб добробут гостив у вас. Украин тилинде дагы, кыргыз тилинде дагы силерге жакшылык каалайм. Эл журт аман болсун, асманыбыз ачык болсун, жаштарыбызга Кудайым ыйман берсин, наныбыз көп болсун, кайгыбыз жок болсун. Поздравляем всех кыргызстанцев с праздником 30-летием независимости нашей Родины. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дружбы между всеми
всеми национальностями. Андан соң Жайыл районунун администрация башчысы өз элинин атынан кыргызстандыктарды куттуктады. Бүгүн чындап эле биздин Кыргыз Республикасынын кыргыз эли үчүн чоң күн болуп отурат. Мына өзүбүзгө эгемендик алганга 30 жыл толуп отурат. Жалпы кыргыз элин ошондой эле Чүй Сары Өзөн элинин жетекчилигин Жайыл райондук мамлекеттик администрациясынан 30 жылдык эгемендүү күнү менен чын жүрөгүмөн куттуктаймын. Эгемендүүлүк күнүбүздө ар дайым ийгиликтер болсун, элибизде ынтымак болсун. Ошо биз дагы үлкөн чоң мамлекеттин катарында экономикабыз өнүгүп, элибиз менен жакшы жашоого умтулуп, аракетибизди көрүп, ушул майрам кыргыз элин, жалпы Кыргызстаныбызды алга сүйрөгөн жакшы күндөрдөн болсун. Майрамыңыздар менен. Жеңиштерге бирге жетип, ынтымак жолдон тайбаган жигиттердин шуңгасымал бийликтик менен дос болуп. 2 жылдан бери өлкөдө эпидемиологиялык абал кабыргасынан тургандыктан мындай маарекелер өткөрүлгөн эмес эле. Бул жолу эгемен элдин эркиндигинин 30 жылдык салтанатына арналган иш-чарага элдин агымы көч. Кымбаттуу кыргыз элим, бүгүнкү 30 жылдык эгемендик майрамыбыз кут болсун. Кыргыз элине тынччылык, өнүгүүсүн каалайбыз. Кыргыз элибизде 30 жылдык эгемендик майрамыбыз болгондон элибизге тынччылык, ден соолукта болсун, ушундай майрамдар көп болсун. Аман эсен болоп, быйылкы жыл окчулуктун, молчулуктун жылдары болсун. Бүгүнкү 30 жылдык кыргыз элинин эгемендүүлүгү менен куттуктайм. Элибиз аман болсун, жерибиз аман болсун, бул жакшылыктар көп болсун, ушундай тойлор болсун ар дайым. Ушундук биз жакшылыктын үстүндө болуп. Элибизге тынччылык каалайбыз жана эмгекти сүйүүнү каалайбыз. Айрыкча мен жаштарга эмгекти сүйүүнү жана жакшы окууну каалап кетер элем. Поздравляю всех киргизстанцев с Днем Независимости, с праздником. Желаю всем здоровья, самое главное здоровья и всего хорошего. Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган майрамдык салтанат Жайыл районунда жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Кыргыздын салт санаасын, үрп-адаты чагылдырылган майрамдык иш-чара жалпы кыргыз элинин легели калың элдин купулуна толду деген ишеничтебиз. СТВ каналы учурдан пайдаланып, жалпы кыргызстандыктарды эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайт. Ар бир үйдө бейкуттук, тынчтык, тунук сүйүү болсун. Нурай Кайратова, Асылбек Курбаналиев, СТВ Жайыл району.